Криптовалюта бул электрондук акча бирдиги болуп саналат. Башкача айтканда, физикалык түзүмү жок кадимки электрондук акча. Бир криптовалютанын баасы кандайдыр бир цент доллардан 70.000 долларга чейин болушу мүмкүн. Криптовалютанын 26.000ден ашуун түрү бар. Ар бири ар түрдүү баага ээ. Мисалы, бир биткоин 0,6 цент доллардан биржага чыгып, 69.000 долларга чейин баасы өскөн. Азыркы баасы 31.000 доллар. Криптовалюта баасы туруктуу болбойт, өсүп же түшүп турат. Биз ошол өскөн жана түшкөнүнөн пайда тапсак болот. Ар бир кыймылынан баасы арзан кезде сатып алып, кымбаттаганда сатып, ортодогу айырмадан акча тапсак болот. Баасы кымбат учурунда бул монетага шорт позициясын ачып, баанын түшүшүнөн дагы акча иштесек болот. Бул иш аракеттер үчүн акча салышыбыз керек. Ошол монетаны сатып алуу үчүн. Ал эми акчасы жоктор эмне кылат? Бул боюнча көңүл буруңуздар, айтып берейин. Биз криптовалютаны бекер жолдор менен алсак болот. Кантип деп турсаңыз, анда көңүл буруңуз. Бекер криптовалютаны airdrop аркылуу алабыз. Airdrop бизге бекер монетасын берет. Airdrop'та өзүнүн шартын аткарган ар бир адамга бекер монетасын берет. Бул шарттарды аткарып бекер монетаны алуу өтө эле жөнөкөй болуп саналат үйрөнгөн адамга. Бир күндө бир канча airdropко катышсаңыз болот, чектөө жок. Мен катышкан airdrop'тон 1 доллардан баштап 600.000 сомго чейин тапкан учур болду. Жөнөкөйлөйтүп айтканда, бир airdrop'тон 1 доллар, дагы биринен 10, дагы биринен 100 доллар түшүшү мүмкүн. Кээде түшпөй калышы мүмкүн, же түшүп скам болуп калышы мүмкүн. Биз буга даяр турушубуз керек. Ошондуктан мен күнүнө 10-15-20 airdropко катышамын. Ошонун бардыгынан түшпөсө дагы 2-нөн, же 3-нөн, же 5-нөн сөзсүз түрдө түшөт. Airdropко катышуу үчүн бул экрандагы номерлерге байланышыңыздар.